12 февралдан бери коопсуз шаар кыймыл ишке кирген айдоочулардын кыжырын келтирип учурда нааразы болгон тарап чыңалып турган кезде. Мынтип айтканыбыздын бир себеби кече 22 автобустун айдоочусуна 20 миң сом айып пулдун квитанциясы келиптир. Айдоочунун алган айлыгы 12-15 миң сом болсо, ал анан кантип айып төлөйт? Маселе мына ушунда. Ушундай жагдайда айдоочулар эске алып, эгер бизге дагы айып пул көп санда келсе, анда иштеп эмне кылабыз деп иш таштоого барганы жатышат. Бир жагынан алардын дагы талабы туура. Автобус көчөгө батпай, айла жок жол эрежесин бузганга туура келип жатканы да бир тараптан айдоочуларга ыңгайсыз абалда тартуулаганы кеп болду. Билермандар эми дагы бир жолу ушул жагын эске алып, айып пулду арзандатабы деген гана ой. Кыскасы, коопсуз шаардын жоругу дагы бир чырдын чыгышына себеп болгону калды көрүнөт. Анткени азырынча айып пулдун квитанциясы келе электер да бар. ызычуу башталып кетпесе болду, жаз келе жатпайбы? Бердикожо Биназаров, Булак Назар Ньюс, Чекит Кейджи.